жана саясий ишмер Исхак Разаков 1910-жылы 25 октябрда Лейлик районундагы Корсоң айылында төрөлгөн. 3 жашында энесинен, 8 жашында атасынан айрылган. Атасы Разак Беркулу менен энеси Жамиля Сейит кызы Сүлүктүдөгү көмүр кенинде иштеген. 1918-жылы оор турмуштун айынан Ташкенттеги туугандарыныкына жөнөшөт. Бирок жол азабынан Разак катуу ооруп, 8 жаштагы уулу Исхакты томолой жетим кылып таштап кетет. Ошентип бала алгач Ходжент шаарындагы балдар үйүндө тарбияланат. Тең окуп, орус тилин өздөштүрөт. Тарбиячылар Исхактын зээндүүлүгүн, билимге ынтызарлыгын байкап, Ташкенттеги интернетка жөнөтүшкөн. 1931-жылы Ташкенттеги педагогикалык техникумду бүтүргөн. Студент кезинде комсомолдук иш-чараларга активдүү катышып, окуу жайда мугалим болуп иштеген. Ал эми 1936-жылы Москвадагы мамлекеттик пландоо институтун бүтүргөн. Москвадагы окуусун ийгиликтүү аяктагандан кийин ал Өзбекстанга жөнөтүлүп, республиканын мамлекеттик пландоо комитетинин бир бөлүмүн жетектейт. Бир нече айдан кийин Фергана облусунун мамлекеттик пландоо комитетинин төрагасы болгон. Андан соң Өзбекстандын мамлекеттик пландоо комитетинин төрагасынын орун басары, анын төрагасы болуп республикалык масштабтагы чоң кызматка которулган. Бул мезгилде өзүнүн ишмердүүлүгүн, билимин, жөндөмүн көрсөтүп, республиканын экономикалык өсүшүнө ири салым кошкон. Улуу атамекендик согуш жылдары Разаков Өзбек республикасынын эл агартуу комиссары, ошол эле мезгилде Өзбек СССРнын эл комиссарлар советинин төрагасынын орун басарлык кызматында аткарган. 1944-45 жылдары Өзбекстандагы коммунисттик партиянын борбордук комитети пропаганда жана агитация иштери боюнча секретарь болуп иштеген. Баш аягы Өзбекстандагы 10 жылдык ишмердүүлүгү аны коомдук жана мамлекеттик ишмер катары калыптандырган. Разаков Кыргызстан коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы болуп иштеген. 1950-61 жылдары Кыргызстандын өнөр жай курулушу, ирригация, энергетика, айыл чарбасында жана социалдык маданий чөйрөсүндө чоң өзгөрүүлөр, өнүгүүсү болгон. 1951 1955 жылдары эле Кыргызстанда 48 жаңы өнөр жай ишканасы ишке киргизилген. Маселен, Фрунзедеги жип ирүүчү жана токуучу фабрика, Аламөдүн ГЭС каскадынын 3-4 кезектери, Ош кыш заводу, Кызылкыя кыш заводу, Кыргыз тоо-кен комбинаттары, Кара суу май заводу жана башкалар. Ал эми 50 жылдардын экинчи жарымында 21 өнөр жай ишканасы менен 50-гө жакын цех иштей баштаган. Маселен, Аламөдүн ГЭСинин каскадынын 5-6 кезектери, Токтогул ГЭСинин долбоору түзүлгөн. Фрунзе шаарында жылуулук электростанциясын курууга демилгечи болуп, курулушун ишке ашырган. Разаков эл арасынан жөндөмдүү, демилгелүү, келечектүү кадрларды окуу жайларга жөнөтүп, тарбиялап, кызматка дайындап, өстүрүүгө чоң маани берген. Ал Кыргызстандын жаштарын Москва, Ленинград, Воронеж, Ростов-на-Дону жана Россиянын башка шаарларына окууга уруксат берүүсүнө өтүнүп, СССР билим берүү министрлигине кайрылган. Россиянын жогорку окуу жайларына окуу үчүн өлкөнүн жаштарына 100 орун бөлүнгөн. Ошондон тартып Россиянын чоң шаарларына жылына 80ден 100гө чейин кыргыздын уул кыздары барып окуп башташкан. Кийинчерээк Кыргызстанды жетектеген Абсамат Масалиев менин да Москвага барып окууга кирүүмө Разаков себепкер болгон деп эскерген. Сезим Сагынбекова, Таңкы Коңгуроо программасы.